Биримдик идеясын бардык коммуникациялык каналдар аркылуу таркатууга, түрткү берүү жана шыктандыруу механизмдерин киргизүү керек. 2021 жылдын 22-23 июнунда Баткен облусу боюнча пресс-турдун алкагында жергиликтүү бийлик жетекчилеринин, жергиликтүү этникалык коомчулуктарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда маектешүү аянтчасы уюштурулду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин этностор аралык мамилелер боюнча башкармалыгынын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын аймактык өкүлдөрү, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүүнүн жактоочулары, айыл өкмөттөрүнүн башчылары, жооптуу катчылар, диаспоралардын жана этникалык коомчулуктардын жергиликтүү кеңештеринин өкүлдөрү катышты. Кызылыктагы жок деген технический паспорт бул үйдү эгерге укук берет да. Эл биримдиги көп түрдүүлүктө долбоору Кыргыз Республикасынын 7 облусундагы 40тан ашуун муниципалитеттерди камтып ишке ашырылууда. Долбоордун алкагында өлкөнүн 5 облусунда кыргыз жарандык өздүгүн өнүктүрүү улуттук концепциясын алдыга жылдыруу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгү боюнча жана аналитикалык отчеттордун жыйынтыктарын жайылтуу максатында мындай эл биримдиги пресс-турлары өткөрүлүп жатканы сөз болду. Мындан тышкаркы ошо аймактык, диний, этностук жана башка тандыктыгына карабастан ар түрдүү топтордун ортосунда кызматташуу. Иш-чаранын жүрүшүндө кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн улуттук концепциясы тааныштырылды. 2021-2026 жылдарга кабыл алынган концепциянын стратегиялык милдеттери, максаты жана негизги артыкчылыктары, ишке ашыруу механизмдери катышуучулардын бир катар суроолорун пайда кылды. Өзгөчө эгемендүүлүктү алганыбызга 30 жыл болгондон кийин кыргыз жараны катары жарандардын өзүн өзү таануусуна аракеттер көрүлүп жаткандыгы, аны ишке ашырууда кагаз жүзүндөгү концепция бойдон калып кетпейби деп тынчсыздангандар да болбой койгон жок. Көп суу ийин казбайт деген жер бар да. Буга чейин дагы бир топ мамлекетти өнүктүрүү боюнча жаңы доорго 40 кадам, таза коом жана бир топ программалардын кабыл алынганын, аларды ишке ашырууга старттар берилгенин көрүп эле жүрөбүз. А бирок ошол иш-чаралардын кабыл алынган программалардын жыйынтыгы боюнча бир жооп берип, отчет берип койгон киши жок да. Анан мунун мөөнөтү дагы 5 эле жыл экен да. Эгер чындап мамлекетти өнүктүрүүгө, кыргыз жаран деген түшүнүктүү элдин арасында калыптандырууга болгон кызыгуу күч боло турган болсо, бул программаны 5 жыл менен чектебей, балким 20-30 жыл менен дагы эметиш керек эле да. Эми буга чейин мындай концепциялар кабыл алындыбы, жокпу, мен бул боюнча бирдеке айта албайм. 30 жыл бирок эмне үчүн кечиктик? Эмне үчүн 30 жылдан кийин ушу маселени көтөрүп, ушу маселенин үстүндө ойлонуп калдык эле? Эмне үчүн ушу маселени бир көптөгөн кыргыз жарандары, мурунку кыргыз жарандары башка өлкөнүн, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн жарандыгын алып кеткенге чейин ушул нерсени ойлонбодук экен. Ал эми Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин этностор аралык мамилелер боюнча башкармалыгынын өкүлдөрүнүн айтымында бул концепциянын ишке ашыруу механизмдери толук пландаштырылып, атайын жумушчу топ иш алып барат. Жергиликтүү жашоочулар концепцияны жооптуу тараптар так жана кылдаттык менен толук жүзөгө ашырып берсе жакшы болот экен деген тилектерин да жашырган жок. Буга ылайык улуттук деңгээлдеги иш-мерчемдер кагаз жүзүндө эмес, реалдуу түрдө колго алынары айтылды. 5-6 жылдык жетишсиз, бирок эми биздин мамлекеттик органдар аябай эле тың иштеп берсе, эл жардам берсе болот деп ишенебиз. Чек ара маселеси боюнча биринчи абалда ал жакта эч кандай условия жок. Обычный адамдарга, жашоочуларга деле баары үйүн сатып көчүп келгендер жок эмес. Шарт түзүп бериш керек ал жакка адамдарга. Патент, налогдон бошотуш керек элдерди, карапайым элди. Анын үстүнөн жаш балдарын окууга жеңилдетилген түрдө балким окуу курстарын ачып беришет, балким мектеп окуучусун бүткөндөн кийин чет мамлекеттерге бекер каржылап беришет, бекер окутуп беришет. Ошол жактарын карап берсе жакшы болот аябай. Азыркы учурда ошо концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планынын долбоору иштелип чыгып атат. Атайын бул боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарынын жетекчилигинде мындан тышкары эксперттер жана ушундай эле массалык маалымат каражаттары, телеканалдардагы бул жерде жумушчу топтун мүчөлөрү болуп саналат. Азыркы учурда ошо иш-чара планы долбоору бекитилсе, Кудай буйруза, бул концепция кагаз жүзүндө калат дегенден алыспыз. Андан тышкары ушу министрликтин Кыргыз Республикасынын полиэтникалык район шаарларында жалпысынан 23
коомдук кабылдамалар бар. Аларда бизде ушу коомдук кабылдамалардын жооптуу катчылары бар. Ушу жооптуу катчылары ушул концепцияны ишке ашыруу жана элге кеңири жайылтуу максатында жана ушу этностор аралык чыр чатактарын алып алуу максатында тиешелүү өздөрүнүн иштерин аракеттерин жүргүзүшөт. Ошондой эле жолугушууда жарандарга социалдык жөлөк пулдарды белгилөө жана төлөө, жарандыкты алуу жана калктын паспорт алуусу сыяктуу маселелер талкууга алынды. Мындан сырткары мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алуу мүмкүнчүлүктөрү, этностор аралык мамилелер, этникалык кыргыздардын көйгөйлөрү көтөрүлдү. Этника кыргызда эми жараны Тажикстан жана жарандары боюнча көп кыйналып калатабыз. Мына соңго келип турушпайт. Кимдир бирөөлөрдүн үйүндө туруп алат. Анан бизге мен паланчанын үйүндө турам, каттап кой дейт. Биз аны каттай албайбыз. Ненин себебинде? Себеби азыр бизде санариктештирүү, электрондоштуруу деген болуп атат. Бизде компьютер деген бар. Ошого өткөнбүз жарым жартылай. Анан китептен чыкпай калат да, каттоо китептен. Анан сөзсүз түрдө баягы үйдүн каттоочусу, үйдүн кожоюну келип, ушул мен адамым, мен тууганым, ушул турсун деп уруксаат берсе биз каттайбыз да. Бүгүндөгү мына болуп аткан семинарда кыргыз жараны концепциясы 2013-2017 жылдарда бул концепцияны иштеп, баягы пунктларды, иш-чараларын баары аткарып өткөндөн кийин президентибиздин буйругу менен дагы 2021-2026 жылдарда şu кыргыз жараны концепциясын иштеп чыгуу боюнча бүгүн ушундай семинар өтүп атат. Этностук аралык достук боюнча мен бир эле маселени айтам. Мисалы үчүн Андаракта айылда Сумбул айыл өкмөтүндө 51% кыргыздар жашайт, 49% тажиктер жашайт. Маракасы bir, тою bir-бирисиз bir мараканы өткөзбөйт. Калкка кызмат көрсөтүүчү мекемелердин өкүлдөрү болсо мамлекеттик кызматтар өз учурунда жеткиликтүү жүзөгө ашырылып жатканын белгилейт. Өзгөчө чек ара аймактарындагы жашоочулар үчүн зарыл жана ыкчам тейлөө колго алынган. Бүгүнкү күнгө карата 2021 жылга карата 50ге жакын киши бизге арыз менен кайрылган официалдуу түрдө. Ал эми кечеги коогалаңдан кийинки кайрылган жарандар 70-80ге жакындап калды. Бизде Тажик Республикасынан келген этникалык кыргыздар. Бүгүнкү күндө булардын арыздары кабыл алынып, даярдалып учурда турат. Азыркы келген этникалык кыргыздарды биз жеңилдетилген тартипте эле алып жатат булар. Буларды жарандык алуу боюнча биринчи маселе. Ал эми экинчи маселе бул шаарга барып алгандагы паспорт алдым деп кайрылган жаран боюнча бул жактан кайсы район экен, Лелектен кайрылган окшойт. Каттоого коюлган, базага коюлуп, бардык система бүтүрүлгөндөн кийин Бишкектен барып кийин паспорт алган жеңил болду. Бул жактан системага чүрүп толук кандуу бүткөндүгү үчүн Бишкектен барып эле арыз менен кайрылып эле паспорт алган көрүнүп турат да бунун сөзүнөн. Пресс-турдун натыйжасында жерлердеги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө жетишүүнүн артыкчылыктарын чагылдырууну шарттады. Анткени жолугушуу аянтчасында Баткен облусундагы этникалык коомчулуктарга таандык. Ошондой эле облустагы район шаарлардын аялуу топторуна социалдык жөлөк пулдардын төлөнүшү, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө колдоолор боюнча, мындан сырткары жарандыкты алуу, паспортту алмаштыруу сыяктуу маселелер боюнча жергиликтүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнүн жоопторду алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Каныша Яшимова, Эрнис Азамат уулу, Баткен телеканалы. Ошол эле жакында эле мына конституция кабыл алынды. Ошо конституциянын эле